Саламатсыздар достор, биз бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында турабыз. Бүгүн бул жакта кыргыз эл жазуучусу, ошондой эле Чочун киши чыгармасынын автору Зора Сооронбаеванын 100 жылдык маракеси өтөт. Бүгүн бул жакта Кыргыз фильм студиясына тандык даректүү тасманын бета чаралат жана ошондой эле спектакль көрсөтүлөт. Кененирээк репортаждан көрүү болосуздар. Саламатсызбы, Жеңишкүл айым. Биз бүгүн Зора Сооронбаеванын 100 жылдык маракесинде турабыз. Айтып кетсеңиз, бүгүнкү иш-чара тууралуу өзүңүздүн оюңуз буга чейин Куран окутуудан да келатасыздар туурабы? Эми Зор эже деген бул бир кылымда жарала турган, өзгөчө чыган, өзгөчө адамдын жан дүйнөсүн изилдей алган, ошого анализ жүргүзө ала турган, ошону бир ийип чыйралтып отуруп окуучуларына жеткире ала турган мыкты жазуучу айым да, мыкты, өтө мыкты. Бул кишинин чыгармачылыгы менен мен бала кезде таанышкам. Жогорку класста окуп атканда, ошондо бүгүнкү күнгө чейин мен мындай ажырашкан жокмун да. Анткени бул киши ар бир чыгармасы кино же сериал болгонго татыктуу. Өзгөчө мисалы Чочун кишини мен мындан 15 жыл мурун сериал тартам деген ниетим бар болчу, бирок ошо Кудай таалам ушул учурга туш келди. Биз бир сезонун бүттүк. Мына Кудай кааласа медиа стар менен Этномедиадан элдин баары көрүп атат, ЛТР каналынан элдин баары көрүп атат. Ушунчалык сонун комментарийлерди окуганда биздин туура багыт алганыбызды, туура жолдо баратканыбызды дагы бир жолу ынандым да. Ушунчалык сүйүнүп атам, кубанып атам. Анан Кудай буйрса бул жанагы чет элдик сериалдардан калышпаган керемет сериал болот деп ишенем. Мунун 3-чү да сезону, 4-чү да сезону болот деген зор ишенимим пайда болду учурда. Эми эжекемдин өзгөчө мына 100 жылдык маракесин мындай карапайым эл өздөрү эле демилге көтөрүп, өздөрү эле ушунчалык сүйүнүч, кубаныч менен белгилеп атышат. Ар бир адамдын, ар бир окуучунун айткан сөзү бул эженин арбагын жаркыратып атат деп ойлойм. Эженин дарегин айтылып аткан керемет сөздөр, керемет каалоо тилектер, ушунун баардыгы тең баягы рухун жаркыратып, бийиктетип атат деп ойлойм. Эженин чыгармачылыгы 100 жыл эмес, мындан 200 жыл, 500 жылга чейин өчпөй турган, кете бере турган, жылдан жылга жаркырай бере турган абдан бир керемет, ажайып чыгармачылык деп ишенем. Жазуучунун Чочун киши романынын окурмандардын өтүнүчү менен улантылып, эки китеп болуп чыгуусу бул анын чыгармаларынын ошол мезгилдин доордун мыкты прозаларынын катарында болгондугун айгин элек. Мындан сырткары Зора Сооронбаеванын калеминен жаралган Сынган мазар пьесасы учурунда коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып, бул пьесасы жазуучуну таланттуу драматург катарында тааныткан. Билбеген улгайганын кейбиреки сүйдүм деп көрүнсө да келингесек, ушинтип бичүүлөргө уят болот. Өзүнүн кадыр баркын өзү тепсек. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамиля Сыдыкбаева. Ай жылдыз менен сызсам дейм, Алатоо кыргыз элимдин тагы үстүнөн чыксам эй, ой, тагы үстүнөн чыксам Мага астра гүлүн тартуулаган, менин өмүрүмдү сактап калган дагы жигит, менин чынын сезимимди угат. Сага окшоп кызганып да калчу болдум. Баарынан, мага окшогон бейтаптардан дагы. Мен ооруп палатада жатканда, анын караанын баскан добушун күтө элем. Ажар, сен эми түшүндүм. Мага таарынба. Чыгарманын ээси эмне керек? Мен көрөйт. Ошондой. Менин каармандарым, окурмандар. Менин ар бир чыгармам сиздерге сабак болсун дедим. Ооба, мындай тагдырлар азыр башыбыздан өтүп жатат. А эгер сиздердин башыңыздардан мындай тагдырлар өтө элек болсо,
анда менин чыгармаларым жазылган эле. Баарыбыз сапарлашпыз. Баардык алдыда. Урматтуу, сүйүктүү менин каармандарым. Сапарыңар, жолуңар байсал болсун. Саламатсызбы, Самат мырза? Бүгүн Зора Соронбаеванын 100 жылдык мааракесинде турабыз. Сизди ошол жалпы эл Зора Соронбаеванын Чочун киши чыгармасындагы башкы каарман катары тааныйт. Анан айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө Зора айымдын чыгармалары коомчулукта канчалык деңгээлде актуалдуу деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө билбейм мен аябай деле кандай экенин, бирок Чочун кишинин кандай десем жыйынтыгы менен мындай актуалдуулугун жоготпоптур деген ниет эмеде турам да, ойдо. Бирок бүгүнкү күн аябай мага жакты, анткени ушундай залкар адамдар эскерилип туруш керек. Мындай адамдар унутулбаш керек. Дагы эскерип, дагы ушундай чыгармалары элге жарык көрүш керек деген ойдомун. Бүгүн анан спектакльдер да коюлуп кетпеди бүгүнкү кечеде. Анан көбүнчө Зора айымдын чыгармаларындагы козголгон темаларга кандай карайсыз? Чочун киши коюлган жок, бирок сахналаштырылып, Астрагүлдүн коюшту көбүн, Астрагүлдүн 3 театр 3 жолу ойношту, бирок мен Чочун кишини күткөм. Бүгүнкү Зора Соронбаеванын Чочун киши эле эмес, башка да чыгармалары бар. Анан коомдогу канчалык деңгээлде актуалдуу деп ойлойсуз азыркы коомдо? Негизи ушундай эле тасма кылып чыгарса, менимче Чочун киши деле аябай жакшы таанылат деген ойдомун. Анткени ошо Астрагүлүнү да угуп жүргөм мен бала кезде, аябай популярдуу болчу. Кийин Чочун кишини угуп калдым. Ошондой эле ойдомун. Азыркы учурда ошо тасма кылып да тартылса, менимче жаштар дагы ал китептер менен да чыгармалар менен таанышып, кичине Зора эжени да тереңирээк таанып алмакпы деген ойдомун. Бүгүн кечеде дагы спектакльдер коюлуп кетпеди өзгөчө Астрагүлүнөн? Анан айтып кетсеңиз, Зора айымдын чыгармаларындагы козголгон темалар боюнча көз карашыңыз? Бул деген аялдарга көбүрөөк арналган го деп ойлойм. Анткени Зора эже ошо аялдарды, мисалы, туура багытта кетип атса да, туура эмес багытта кетип атса да, ошо түшүнүк менен карап, ошо Чочун кишини алганда эле 3 каармандын тең жан дүйнөсүндөгү арманын жана ошондой эле сүйүүсүн да, сезимдерин дагы ар бир каармандыкын өзгөчө кылып көрсөткөндө, бул жаман, бул жакшы деп бөлгөн эмес. Ар бир каарманга боор тартып ушинтип жазган да. Саламатсызбы? Бүгүнкү кечени ийгиликтүү аякташы менен куттуктайбыз. Анан бүгүнкү кече тууралуу айтып кетсеңиз, кандай өттү? Толкундоо менен өттү, аябай кубанычта да болуп аттык. Энебиздин 100 жылдыгын мынакей элестетип баардыгыбыз тең күбө болдук. Каарман катары дагы ар бир каармандын айтып аткан сахнада турган сөздөрүнө дагы мындай терең кайгылуу менен да көрүп аттык. Бул тагдырдын дагы бул өзгөчө бир азыркы турмуштагы болуп жаткан маселелерди көргөзүштү. Энем негизи өзү ушу көп чыгармаларында мындай алдыда ойлонгон экен да. Турмушта кандай болот, ошол келечекти да ойлонгондой кылып жазган экен да. Анан мынакей өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Негизи эми биз айткым келет да, мен өзүм жалпы үй бүлөмдүн атынан ушу жалпы министрликке, ушу театр жамаатына, актерлорго, ар бир каармандардын баардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу энемдин чыгармачылыгын ушу элге тартуулап, өчпөс чыгарма катары кылып берип аткандыгына. Билишибизге караганда сиз Зора Соронбаеванын небереси болосуз. Анан бүгүн ошол Зора айым тууралуу кеп кылсак, бүгүнкү кечеде ошол Зора айым тууралуу болуп жатат. Сизде чыгармачыл жазуучу эмес, жөнөкөй адам катары кандай үлгү берчү адам болчу? Жөнөкөй адам катары эми энем бизге өзүнүн мээримин берип чоңойтты деп айтып кеттим го, жана өзүмдүн сөзүмдө. Ушу биз эгерде айта турган болсок, энем ар дайым өзүнүн айта турган насааттарында дагы чынчыл болгула. Ар дайым ак сөөктүү болгула, эч кимди алдабагыла деген ушундай сөздөрү менен биз бүгүнкү күндө энебиздин айткан сөзүн эки кылдырбастан биз ушуну бүгүнкү күндө аткарып келатабыз деген ойдомун. Энем өзү аябай жараөкөр, мээримдүү, балдарын, неберелерин сүйгөн ушундай эне болгон да. Биз энебиздин мээримин көргөнбүз. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, энемдин мынакей атын өчүрбөстөн биз дагы неберелерибиз аракет кылып жатабыз.
Сонун чоң рахмат.